Ушул жалпы маалымат өткөргөнүбүздүн себеби ушу акыйкаттык издеп атабыз да. Биздин деле жазган мурунку арыздарыбызды деле карап коюшсун. Бул эмне себептен мындай чыр чыкканын, эмне себептен мындай ызы чуу болуп атканын. Бир жакка эле чече бербестен биз жакты дагы карап койгонуңузду өтүнөбүз. Биз канча арызды биз деле жазганбыз, анын баары эчтеке эч ким окуган жок, эч ким да көргөн жок аны. Ошоюнча жок кылып коюшат. Ушунду эле чакырышат, жумуштан деле чакырышат, милиция чакырып атат. Ага деле келебиз же бир эч жыйынтык жок. Ушинтип эле жүрөбүз шалпылдап эле. Мен ушу Кара Кече кезиминде ашпозчу болуп иштейм. Мен ал Кара Кече кезиминде 2018-жылы сентябрь айында жумушка келгем. Биз ушул эки медайымдын арызы боюнча суралып жатабыз. Чолпон атадан окуган сертификаттары бул туура эмес, сатып алган деген жабуу мененчи. Биз негизи аны окуганбыз. Мен ал сертификатты алган убакта мен Кара Кече кезиминде иштейлик болчумун. Аны январь айында окугам. Ошол эле жылдын сентябрь айында жумушка киргем негизи. Сатып алып окуп атышат деп биз ал убакта эмеге барып, Чолпон атага барып окуп келип турган убагыбыз болчу. Ал убакта мен бирок Кара Кечеге техничка болуп кирдим. Ал убакта места жок болчу. Техничка болуп келип иштеп, ошол иштеп жүрүп мен 22-жылы ана поварлуктун местасы болуп, ошо 22-жылдан бери повар болуп иштеп келдим да. Аны ошо повар болуп иштеп келатканда ушу дубалды окуу бар экен. Окууңарды дагы кичине билбегендериңер билгиле деген үчүн бул училищадан окуганбыз. Бирок ошол эки мисти дагы жокко чыгарып атат. Булар муну да сатып алган дегенчи. Ушул жерде чогулуп отурган кыздар баары ошо Кара Кече кезинин ашпозчуларыбыз. Ошол жерде чогуу иштейбиз. Баарыбыз ошол эки сертификаттын эмесинен чогулуп атабыз да негизичи. Ошол экиге адилеттүүлүктү, актыктыгыбызды издейбиз. Булардан бул кыздардын көбү деле ошол убакта иштеген кыздар эмес, кийин келип иштеп атышат. Сертификат алган убактарында негизи иштешкен эмес да. Рсалиева жаңы конушпайм да. Бул кесимге иштейликтен 5 жыл мурун мен сертификат алып окугам. Ошонун негизинде мен 2010 окузган болсом, мен кийин 2015-жылы кирип иштеген да. Ошондон бери 10 жылдан бери жакшы эле иштеп келатып, анан былтыркы жылы ошо дагы дубалдык окуу бар экен. Ошол өзүбүздүн эле могу кесиптик лицейде дубалдык окутуу менен мындай азыркы убакта бар го повышение дегенчи. Ошондой мааниде дагы дубалдык окутуу бар экен. Жумуштан алакты кылбай, ушундай дубалдык окутуу менен окуса болот экен дегенден ушу лицейден бул кыздар менен бирге окудум эле. Ошол эки лицейди бүткөн 3 айлык сертификатыбызды азыр ошо жокко чыгарып жарабайт деп атышат. Ошол эки сертификатыбызды окуганбыз негизичи. Дубалдык окуу дегенден 15 күндүк жумушта болгон убакта жумушта болуп, жумушта эмес убакта эжелер чакырганда чакырып окудук, кадимкидей эле экзамен бердик, практикалык иштерди өттүк. Анан ошол окуубузду, сертификатыбызды жокко чыгарып атышат. Ошону коргоп бериңиздерди сурайт элек жалпы. Мен да ошо Кара Кече кезинде ашпозчу болуп иштейм. Буга чейин 2018-жылы ошо Чолпон атада окугам. Ал убакта Кара Кечеде иштечү эмесмин. 3 ай бою постоянно барып ошол жакта жүрүп окудум деп айтпайм, бирок эжелер чакырып келип кет, экзамен бересиң, антесиң, мынтесиң деген убактарда барчумун. Андан кийин 2022-жылы ошо ашпозчу болуп иштеп баштадым, ошол сертификат менен. Бирок мен ал ошондой бул эме не деп коет жанагындай Дубалдык фальшивый деп чыгарып атышат, бирок мен аны фальшивый, андай мындай лицензиясы жок окуу жай экен билген эмесмин. Ал убакта база жок болчу, азыр базада жок экенсиңер деп атат. Может, журналдарында бардырбыз. Андан кийин ошо иштеп аткан убакта ошо повышение квалификация деп ошо чайык журналдан 26-лицейде окудук. Аныбызды да жокко чыгарып атат, бирок аны жакшы эле окуганбыз. Бул бир эле ошо биздин медайымдын айынан болуп атат. Ошого адилеттүүлүк кылып, жакшылап чечип бериңиздерди суранам. Биз деле окуп иштейли, балдарыбызды багалы деген ой менен эле окуганбыз. Медайым болсо өзүнүн эмелерин укуктары бар, конечно, бирок укуктан тышкары нерселерге өзүнүн личный жашообуздан бери кийлигишип эметкен күндөрү болгон. Ошонун айынан биз иштеше албайбыз деп ушул эжелердин баары
өз каалообуз менен жумуштан кетебиз деп арыз жазганбыз. Бирок ошол жыйналыш болуп, общий коллективный жыйналыш болуп, наоборот, кыздар иштесин, ушунча повар кеткиче медайым кетсин деп, медайымды жумуштан кетиришкен. Ошондой болуп Ошол биякта ким күнөөлүү, ким күнөөсүз деле билбейм. Чыгып туура чечим, адилеттүү чечимди чечип бериңизди суранам. Мен Атыкбекова Гүлмайрам. Мурун үйдө эле жүрчүмүн. Мал багып эле, элман багып эле ушинтип эле жүрчүбүз. Анан кийин ооруп кайсы жолу больницага жатып калдым, балыкчыга. Больницага жатып калып эле анан ошакта эжере менен сүйлөшүп эле ошакта окуу бар экен Чолпон атада деп. Анан ошону угуп эле ошакка 15 күн жаттым, 15 күн ичинде окудум ошакта. Негизи оюм садикке кирип алайын деген оюм бар болчу. Үйүм дагы садикке чукул болчу, Агроттун башы болчу. Андан кийин эле кара кечеде жумуш болуп калды. Техничка керек деп. Садикте дагы место жок болчу. Анан ошо менен эле техничка болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин идиш жугуш болдум. Идиш жугуш болуп иштеп жүрүп эле место жок болду поварга. Анан ошентип анын өзүн дагы эмеп жүрдүм. Мен идиш жууй берейин. Практика жүзүндө өзүм бир сыйра карап алайын деп эжелерге жардам берип жүрдүм, повар эжелерге. Ошентип анан повар болдум. Бир эже кеткенден кийин ошонун ордуна кирип эле повар болуп калдым. Ошентип эле иштеп эле жүрдүк, сонун эле жакшынакай эле иштеп жүрдүк. Андан кийин училищаны окудук. Училищаны окуп өзүбүздү өндүрүп дагы эмебизди өнүктүрөлү деп аны да окудук. Эжелер болуп баарыбыз эле окумуз. Анан ушинтип эле медайым деген эме чыга калып эле өчөшкөндү койбойт экен ал. Биз тиги бактадан биздин бактага болуп келген негизи. Анан эми ушу бир аял менен иштеше албайм, эмне болуп атышат деп бизде эле баягы жаман ой жок. Биз алып эле чогуу эле иштеп жүргөнбүз. Анан биздин айыбызды чукуп эле сен мындайсың, сен тигиндейсиң. Иштекке тамак түзө албайт экен. Анан 15-11 киши мени уландырды деген калптын баарын мен үстүмөн 11 баланы колума койдуруп, уланган деп калп эле жалган жала менен ушинтип аларга жаздырып кол койдуруп алыптыр. Анан бир жолу дагы мен ооруп больницага жатып калдым. Жумушка эртең чыгам деген күнү больницага жатып калсам, ал күнү ошо медайым эмне болуп больницага барып калганын билбейм. Анда да мени көрүп алып тиги уланып жатты деп больницага каяктагы жалган сөздөр менен айтып эме жазыптыр, акты жазыптыр. ГОУДдан чакырды, сиз деген уланып жаткан турбайсызбы кара кечеден деп. Уланган эмесмин, мен анда үйдө болчумун, үйдөн эле ичим ооруп эле больницага женский жаман эле жаткам дедим. Ушундай эле калп эле жалганларды сүйлөй берет ал. Аны мен деле сен менен деп урушкан жокмун, өзүнөн өзү эле ушинтип баарына асылып эле бизге да асылып, силер сатып алгансыңар, анан минтип алгансыңар деп экинчи дуалдык окуусту дагы жаратпай атат. Силер сатып алгансыңар, минткесиңер деп сатып алган эмеспиз, барып келип окуганбыз. Мен кызартан бери келип окугам, ишенбесеңер таксисттер деле ошол жака апарып таштап кетчү мени. Бул жерде бир эле ошо медайымдын сөзүн угуп атышат, анда кишилер бар окшойт. Биз канча арызды биз деле жазганбыз, анын баары эчтеке эч ким окуган жок, эч ким да көргөн жок аны. Ошоюнча эле жок кылып коюп атышат. Медайымдын дагы бир чоңу бар го деп ойлойбуз ар жагында. Биз болсо карапайым бишекемиз, баарыбыздын башыбызда кредит бар, 5 балабыз бар баарыбыздын. Биякта жолдошу жок эжелер деле бар. Биз карапайым киши болуп андай эмен деле билбейт экенбиз. Чоңубуз жок болсо медайымчылап. Мен Серпинова Гүлмукан Бектуровна. Мен 2023 жылы июлда жумушка киргем. Кара кече кесимде. Идиш жууп кирдим эле. 7 балам бар. Жолдошум каза болуп калды эле, ошого байланыштуу балдарды багыш керек болуп. Ошо айла жоктон ошо жака жумушка кирдим эле. Анан идиш жууп иштеп жүрүп эле ошо чайыкте ошо телефондон рекламаларды көрүп калып, повардын окуусу жүрүп атат, окутуп атат дегенди угуп калып, ошо чайыктын лицейинде окудум, окууга тапшырдым 3 ай. Ошондо 2024 жылы майдын 3-үндө биздин окуубуз башталды.
окуду. Практикага барып кадимкидей эле чакырышты эжелерибиз. Биз ошо 26-лицейдин Минкушта чаектеги эмеси толуп калгандыгына байланыштуу биз Минкуштан окуп калдык. Ошо Минкушта бир тууган сиңдим бар эле, ошол жака жазылып окуп калдым. Ошо Минкуштагы эжекелерибиз чакырган сайын практикага барып, ошо иш жүзүндө ошолорду деле көрүп жүрдүк. Ага чейин Каракечеде иштеп жүргөндө деле поварлар кандай жазап эметип атканын бүт эле көрчүбүз. Негизи аякта иштеп атканда бүт эле баары өз орду менен тыкан, баардыгы эле ушул эжекелердин баары тең эле таза, бүт эле билишет, билимдүүлөр кишилер. Анан билбейм, ушу 94-жылы мен бала кезде ушу лицей ачылганда, училищеч, анан ушу андан бери 30 жыл болду да. Эмнеге ушул окуп аткан ушунча эменин баарын жокко чыгарат дейм да. Мен Жакынбек Аскар. Мен ошо Каракече жумушуна 2000 повар болуп, 2024-жылы июнда кирдим. Мен повар болуп иштеп келатканда ошол медигибиз бар болчу, медайым. Ырысмендиева Мээрим. Ошол убакта иштеп жүргөндө мен көрүп аттым, мен деле повар болуп ошол жерде кызмат кылып аттым. Ошол убакта бул Мээрим эженин кылган кылык жоруктарын мен өз көзүм менен эле көрүп жүрдүм. Бул эже мисалы 15 повар иштесе, 15 повардын 2 повару бес ойго кетсе, 3 повару орто деген бар эми, мындай майда чүйдө нерселер жасайт. 5 менен поварлар бөлүнүп алып, мисалы ошолор тамак жасайт, 2 сменге бөлүнүшүп алып. Ошол убакта мисалы ошол 5 повар ошол Рысмендиеванын жакындары болуп эсептелет, мындай алып келгенде. 5 повару Рысмендиеванын врагтары болуп эсептелет да. Ошол себептен мисалы нарядка барганда деле, мисалы ошол эжелер барганда аларды карабай эле жөн эле кол койдуруп эле кетирет. Өз көзүбүз менен көрдүк, биз да нарядка барып катышчыбыз. Белки өзүнө мындай тиешеси жок эжелерди аларды ошол жерге очередке тургузуп, как должно колун текшерип, мисалы эми бутун текшерип дегенде сыяктуу нерселерди кылчу. Мындай өзүнүн немесине туура келбеген нерселерди. Мындай ашып кеткен да, кыскасы аныкы. Анан бул ошо эжелерди дагы жанагы мисалы аякта деген 400дөн ашык киши иштейт, ошолордун көзүнчө тургузуп алып дагы бул эжелерди уяткарып, сен иштебейсиң, кет, сага деген допсук бербейм, айылга түшпөйт деген күндөр да болгон. Өзүнүн семейный бул эжелердин кээ бирөөнүн күйөөсү бар, кээ бирөөнүн күйөөсү жок. Эпте ошол жерде кредит төлөйлү, бала чак багалы деп иштешет баары эле. Анан ошол эжелердин мисалы бойдогу эжелер эми анча-мынча тааныштыган менен мындай кандайсың жолугуп койсо деле ошону сен тиги менен жолугуп атасың, сен тиги менен соо эмессиң, сен тиги менен ойношсуң деп мындай өзүнүн мындай өзүнүн мыйзамына кирбеген нерселерге да аралашып баштаган да бул эже. Бул Мээрим менен медайым менен иштеше албайбыз деп бертеги 15 повар завсталой өз каалообуз менен арызыбызды жазып 30-октябрда кеткенбиз баарыбыз. Андан кайра 1 ноябрь күнү собрание болуп, ошол жерден общийга салынганда бул жерден шеф-повар заведующий анан тиги медайымды кетирүү тууралуу маселе козголгон. Бул биз калганыбызды жумушка калтырышкан 3 кызматкерди кетиришкен. Ошол эле ошо 15 ноябрь күнү мага чалышты офистен. Сен, короче, ошо заведующийдин ордуна заведующий болосуң деди. Мен ошол 15 ноябрь күнү заведующий болуп бардым. Ашкана башчысы болуп. Ошол баргандан бери эле ал Рысмендиева деле кетти. Кеткенден кийин ошол бизге лично мага чалып өзү коркутуу маселе жөнүндө сүйлөдү. Короче, сен мындай ар кандай ушак айтып атасың, сен деген эмне мындай өзүнүн эмесине туура келбеген нерсени сен деген сыяктуу сөздөрдү айтты да. Мен ага көңүл деле бурган жокмун. Анан кийин ошол убакыт өтө келип эле ошол эжелерге арыз жазып баштады. Бул дипломдорун сатып алышкан, окушкан эмес деп. Анткен самом деле андай эмес. Мен ошол убакта мен ошол жерде болгом, ашкана башчысы болуп турганбыз. Ошол жерде бул эжелердин окуп атканын өз көзүм менен көргөм. Как положено барып, ошол жерден практика жүзүндө, ошол жерден мисалы өздөрү деле тетрадка жазып, соткадан экзамен берип, соткадан жооп берип аткан
күндөрүндө эле көргөм да. Ачык эле айтканда мен анткени баарын тастыктап беребиз, баары сүрөттөрү бар, кагазга жазылгандагы тапшырмалар бүт бардыгы бар да. Ошол эмне дейбиз, анан бул жерде ошо акыйкаттык деле издеп атабыз баарыбыз эле. Мисалы мен деле бу жерде жокмун, мен эжелердин атынан эле келип, мага арыз деле жазылган жок, эжелердин атынан келип сүйлөгөнгө туура келип атат. Эжелерди жөн кыйнап атат. Биз мына азыр эле тоодон түшүп келдик. Ошо тигил сменин кыздары, бул сменин кыздары болуп общий чогулуп, ошо кимге арыз жазылса ошо чогулуп, общий азыр ошол жерде интервью берип атабыз да. Эми бул деле оңой эмес да, этиги тоонун арасына түшүп келип, маяка келип, интервью берип, кыйналып кайра жумушка чыгышат булар. Мисалы азыр Тетекта деген канча деген адам иштеп атат, ошоктон мындай алып келгенде колдорун кармап жумуштан алакты кылып атышат деген ойго келип атабыз да. Ошол эми биз азыр акыйкаттык издейбиз баарыңыздардан. Бир эле жакка туура эле бир жакка эле чече бербестен бир жакты дагы карап койгоңуздарды өтүнөбүз. Мен Оразалиева Айнурамын. Ушу Кара Кече кесимине 2023-жылы сентябрда ашпозчу болуп киргем. Анан жетекчиликтин эмес чечими менен 2023-жылы ноябрдын 11-inde ашкана башчысы болуп дайындалгам. Башында барганда жакшы эле иштеп атканбыз медайым менен, баары эле жакшы болчу. Анан эле кыздарым азыла баштады. Антет минтет деп кыздарым ыйлап келе башташты. Абройлоруна шек келтирет экен балдардын көзүнчө. Ар кандай сөздөр менен тилдеп, өзүнүн функциональный обязанностуна кирбеген нерселердин баарын жазаттыр. Анан айттым, кой андай кылба десем болбой эле кайра азылып, кыздарыма защита кыла баштадым. Кой кыздарыма тийишпегин тигүү десем деле болбой, ар кандай өзүнүн жашоолорубузга баарына кийлигишип, биздин кыздарым да жеке жашоолоруна кийлигише баштады. Андан кийин ушу кыздарга болушкандан болду ушул зычуунун баарычы. Мен өзүмдүн поварларымды, ашпозчуларыма болушум керек болчу да, анткени булар ошол жерде канча деген адамдарга тамак жасайт. Ыйлап келе башташты. Андан кийин ушу медайымга деле түшүндүрдүм, тийишпе десем, булардын сөзүн эмне сүйлөп атасың, булар УКМКга дагы, прокуратурага, РОВДга болгон жердин баарына жазып, биз окуган училищанын үстүнөн дагы жазып, болгон жердин баарына кайрылып атат. Биз деле мындай арыз жазганбыз, бирок биздики четке кагып эле жалаң эле медайымдыкын карап атат да. Биздики каралган жок. Негедир бул аялга эмне керек экен биз түшүнбөйбүз медайымга. Биздин местабыз керекпи, ордубуз керекпи же жетекчиликтин орду керекпи бугачы ушундай вспышка чыгарыш үчүнчү. Же үстүндө киши турабы, ошонусун түшүнбөй атабыз. Ушунча жерлерге барганга буга ким каражаттарды берип атат? Өзү иштебесе же ал иштеп атканын деле билбейбиз, бирок муну бирөө каржылап атат го деп да ойлоп кетип атабыз. Мен до конца барам деп айтыптыр. Буга эч ким бул элдин укканыбызга караганда элдер айтат да, буну жеңе албайсыңар, бунун үстүндө дагы кишилери бар, чоң жерде иштейт деп атышат. Биз болсо карапайымбыз, бунун чоң кишилери болсо биз болсо карапайымбыз. Биз деген андай жерде иштеген кишилерибиз жок. Өзүбүздүн эмгегибиз, ак эмгегибиз менен табабыз акчаны. Ошон үчүн биз адилеттүүлүктү издейбиз. Кече кесиминде деген өзү 30 поварыбыз бар. 30 повардан тышкары 2 башка улук ашпозчубуз бар, 1 заведующийбиз бар, эми ашкана башчыбыз бар. Булардын баары эле ушул мурда окугандар да ар кайсы жерден окуп келген, училищаны бүтүп келген баардыгы эле. Көлдөн да окуганбыз. Көлдөн окуганыбызды вообще эле жокко чыгарып атышат. Аны эмне себептен чыгарып атат билбейм. Ал бизди окуткан аял өзү негизи өлүп калган экен. Ошол образовательный центрдин директору өлүп калыптыр. Анын кызы булар окушкан эмес деген билдирүү гана берип коюптур да. Ал өлүп калган адам же ага акт жөнүндө өткөрүп бербесе документтерди, бул кайдан бизди же ал журналдан көрүп айтканбы же кайсы журналдан? Ошо өлүп калган аял Көпшекованын убагында лицензия болгондур. А бул азыркы иштеп аткан кызы ушундай билдирүү жазып бериптир, что булар деген журналда катталган эмес депчи. Ака баары окушкан, андан кийин повышение квалификация кылганбыз. Бул биздин 26-училищадан. Аны да жокко чыгарып атышат.
муну кандай биз ошо такыр түшүнбөй атабыз. Бир эле аялдын сөзүн эле угушуп эле бизди такыр эчтекесин менен тааныштырбай, эмне себептен болуп аткан нерселерден эчтеке сурасак дагы эчтеке беришпей атат. Биз барган жерге прокуратурага деле барып сурадык, сотко деле барып сурадык, РОУДдан деле сурадык. Баары эле жаап жашырып эле соттон жолугасыңар деп эле корккан кишилер. РОУДга кирсек деле следовательдер деле баары эле бизди чоң сүйлөшөт, мындай киши келди, үйт келди деп деле кабыл алышпайт. Булар ашпозчулар деген сыяктуу, баягы кара кечеби деп кайра бизди шылдыңдашат. Буларга деген бул биздин медайымдын сөзү сөз экен да. Бул медайым бул өзү жөнөкөй медайым болсо, анан кандай эмеден мен түшүнбөй да атабыз. Ушу жерден биздин да укугубузду коргоп берип койсоңор деп суранабыз да. Адилеттүүлүк, адилет жагына чечип берсеңер. Арабызда деген күйөөсү жоктор бар, ушу семьябызды багалы деп. Бир эле бала эмес, 5 баланы баккандар бар, жалгыз бой энелер бар. Ушул кара кеченин айлыгы менен бир семьяны баккан кыздар бар. Айлыгыбыздын алсак 30 миңден ашып келмес айлык алабыз. Бирок бул айыл жергесинде жакшы айлык да. Илгери иштегендер бар кыздардын арасында, булар 8 миң, Жамы келген убакта 5 миң айлык менен иштешчүкөн. биз жам келгенде 7 миң менен иштедик. Бир жыл эле болду го ушу кара кеченин айлыгы көтөрүлүп, ичин баары оң болуп, мындай заманбап болуп калганначы. Ошондон баштап эле биз аябай знаменитый болуп кеттик окшойт. Ага чейин бул кара кечеге барып деле киши иштейм деп деле чуркап деле иш кылышчу эмес экен. Анан азыр эми биз только адилеттик издейбиз. Биздин деле арыздарыбызды карап койсун. Биз барганда нормально бизге жооп берип койсун. Бул биздин бияктын органдарычы. Сен кимсиң деген сыяктуу укугубузду деле тебелеп атышат. Биздин медикте болуп, биздин деген адвокат жалдаганга биздин лишний акчабыз да жок. Анда адвокат жалдап, анан тигини алып келип, буну алып келип, тияка кирип, бияка киргидей биздин антип чоң жерде иштеген кишибиз да жок керек болсо. Ушул жалпы маалымат өткөргөнүбүздүн себеби ушу акыйкаттык издеп атабыз да. Биздин деле жазган мурунку арыздарыбызды деле карап коюшсун. Бул эмне себептен мындай чыр чыкканын, эмне себептен мындай ызычуу болуп атканын, бул медайым бизге кандай отношение кылганын тоодончу. Кыздарды кандай гана сөздөр менен тилдегендерин менен баары кыздардын ушундай эме кылган да. Бул эми азыр айтсак бул уят сөздөр менен анчалык кылган, прям жанында жүргөндөй сүйлөчү да. Биздин мурунку иштеген жерлерибизге чейин барып, ал жакта мунун биздин жеке жашоосу менен кандай иши бар, например. Күйөөлөрүбүздөн бери азылып баргандай сөздөрдүн баарын сүйлөгөн сөздөрү да бар да. Бул арызда дагы бар да, арызда да жазыптыр ошентипчи. Бул андай болчу, бул тигиндей болчу деп. Бул медайымдын өзүнүн функциональный обязанностун гана билиш керек го, первый помощь эле болуш керек го. Биздин отдел кадр же бизге адвокат же сот эмес да, бизди моундай кылып чукуп кайра моунтип убактыбыздын баарын алып кылганга. Мен деле ошо жогоруда айтылган эрелер, ашпозчулардын сөзүнө кошулам. Ушу бизге акыйкаттык, адилеттүүлүктү чечип бериңиздерди суранам. Мен деле ошо училище тууралуу, ошо жокко чыгарылып документибиз ошол тууралуу мен деле ушул жабырлануучулардын арасындамын. Мен деле ошондоймун. Керек болсо биз деле барчу жерге барабыз, президентке, ташрифке чейин деле барабыз керек болсо. Кайрылабыз. Адилеттүүлүк чечимди чыгарып беришсин. Суранабыз. Бир эле кишини бир эле тараптуу эле карашпасын.